Allah'ım okulan Kur'an'da kabullarında yoldaş kılıp, sana Allah'ım sorgudagi oruza karmaganlardan nasip kılsın. Barımızdan var olumuzdan, dar göz yolu karmagan orozumuzdan kabul olsun. Rahmat barımızlara, ayetler mübarek olsun. Allah Taala'nın özüne öz berem деген беремдерди үмүт кылуу максатында жана канцлер айткандай ар аял бешикти кылып алыш мүмкүн жашоо үчүн үйлөнүп калуу үчүн бирок ошону теңге түшкөндөн кийин акырдан буларды таштап айтыш керек. Мындан да арам иштерди ташташыбыз керек. Себеби эми ушу кылган намаз түз окугандан кийин balkim sizler emez, bizler unutması mümkün. Aslında hutba namazı, ayet hutbası bu peygamberin sünnet amallarına göre. Assalomu alaykum bir tug'anlar. Mınakey orozo bitib, mınakey biz ayet namazına geldik. Orozo aybay жақсы өтті, жеңил. Аллахым орозону кармаганда организм мынакей биринчи очередь тазаланат. Арыктайт адам, энергия пайда болду. Мынакей биз Аллахка ибадат келтирип 30 күн бою жакшы аябай жакшы жолугө болду. Мынакей буюрса мынакей айт намаз эмдиги жылга уже настрой кармап атабыз. Эмдиги жылда жакшы кармайлы, мындан да жакшы кармайлы, мындан да Куранды жакшы катым кылып, Куран китептерди окуп бүтүрөлү деген ниет кылып атабыз. Мынакей биз неберем экөөбүз келдик бияка. Кудай буйрса айткандарым айрек болсун. Allah'ım her bir üyelerde tınçlık olsun. Allah'ım her bir üyelerde işinlerge bereke olsun. Mekanınız tınç olsun. Dünyanız tınç olsun. Rahmat bar bolunuzlar. Assalamu alaikum urmаттуу мусулмандар, мекендештер, кыргызстандыктар, баарыңарды ушу Нороз айт майрамы менен куттуктайм чын жүрөктөн. Жана дагы Ороз айты жөнүндө кыскача айтып кетейин. Бул Ороз айы биз үчүн абдан жакшы болду. Алла Тааланын касиети, аба ырайы салкын болду, баарыбызга жеңил өттү десем жаңылышпайм. Андан тышкары бардык эле ушу орозо кармаган кыргызстандыктарга, мусулмандарга баарына чын жүрөктөн өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан чын жүрөктөн ушул майрам менен куттуктап кетем. Бардыгыңардын ой тилегиңер ишке ашсын, ички дүйнөңөрдөгү ойлогон ой максатыңарга жеткиле. Мамлекетибиз өсүп өнүгүп, эч кандай жаман тыштан келе турган табигый жаман нерселерден алыс бололу. Ушу жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Бардыгыңарга ийгилик. Ушундай береке бергер экен. Мусулмандарга адамдар кейин мусулман эместер чындыгы таң калгандагы биз сыноо келген мезгилде ошого даяр боло турган. Биринчиден бүгүн кыргыз элин куттуктап көрөм. Айт майрамыңыздар менен. Айтыңыздар маарек болсун. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Баары кыргыз элине жакшылык. İşinizde ийгилик. Мен үчүн бул Ороз айы жакшы эле күндөр өттү, жакшы күндөр өттү. Орозонун убагында чоң иштерди кылдык дегендей. Ишибиз ийгиликтүү болду. Каракол шаарында чоң мечитибиз уже деген кишиге жыкты болуп турат. Бул кыргыз эли үчүн чоң майрам да негизи. Кыргыз эли үчүн чоң майрам. Ошо баарыңыздарды бүгүнкү айт майрамыңыздар менен майрамыңыздар кут болсун. Ишиңиздерде ийгилик болсун дегендей. Алхамдулилlah ошол bundan ары ошол майрамдар өтө берсин. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على المنطولق. Görüştük bir Allah'ım oşanda ile barık çetteki yetekçilerge, adaşıl toray mescidde жүргөндөргө, азгылык жүргөндөргө Кудай Таала өзүнүн жардамы менен, өзүнүн хидаяты менен туура жолду көрсөтсүн. Момун мусулмандар, бир туугандар, бүгүнкү келип калган орозо айт майрамы менен баардыгыңарды куттуктайм. Мына ошондой эле ушулай да кандай максат, эмне тилек кылсаңар, ошонун баарын Алла Таалам жараткан кабыл кылсын. Күнөөлөрүңүздү кечирип өз рахматын алсын. Кудай буюрса 2024-жыл орозо айы аябай жакшы өттү, жеңил өттү. Алла Таалам баарыбызга тилектерибизди кабыл кылсын. Мына бүгүнкү орозо айтты байкап турсаңар, адамдар көп. Кудай буюрса баары жакшы, элибизге тынчтык берсин. Алла Таалам береке берсин.